Күз-кыш мезгилинде өрттүн дээрлик басымдуу бөлүгү турак жай секторлорунда катталат. Келип чыккан өрттөрдүн негизги себептери жарандардын электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыгы, отко этиятсыздык менен мамиле кылуу, мештердин морлорун туура эмес колдонуусу жана балдардын от менен ойноосу эсептелинет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Өрт коопсуздугунун эрежелерин сактагыла. Жылытуучу мештердин морлорун өз убагында тазалап тургула. Электр шаймандарын иштеген бойдон кароосуз калтырбагыла. Балдардын от менен ойноосуна жол бербегиле. Күйүп жаткан ширеңке жана чылымдарды толук өчүрбөстөн көрүнгөн жерге таштабагыла. Колдо жазылган электр жылытуучу шаймандарын колдонбогула. Капысынан келип чыккан от этиятсыздыктан пайда болот. Анын эң жөнөкөй элементи чылым чегүүдө калдыгын өчүрбөй ыргытуусу же электр шаймандарын күйгүзгөн бойдон таштап кетүүсү жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөрдөн пайда болот. Бул капысынан жаралган кырдаалдын бир бөлүгү. Ал эми чоң деңгээлдеги өрт кырсыгынан жапа чеккендер өлкөдө жүздөп саналат. Быйыл өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетинин натыйжасында тилсиз жоодон 103 адам куткарылып, 4 миллиард сомдон ашуун материалдык баалуулуктар сакталып калынган. Өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык 2020 жылдын 11 ай ичинде республика боюнча 2425 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 33,8%га азайган. Өрттүн негизги келип чыгуу себептери болуп, электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык, өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандык болууда. Ошо азыркы учурда от жагуу мезгили болуп атат. Бул өрт коркунучтуу мезгил болуп эсептелинет. Мештерди колдонууда биринчиден ошо мештерди жакшылап ичин тазалап, mooрлорун тазалап алып туруп, анан от жагуу иштерине киришиш керек. Бензин, керосин же болбосо ар кандай тез күйүүчү заттардан колдонуудан баш тартыш керек. Андан тышкары ошо от жагууда резиналарды же ар кандай кездемелердин калдыктарын колдонбош керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кырсыктардын ар тараптуу багытындагы кесепеттер жоюлуп келет. Техногендик кырсыктарга туруштук берүү оңой эмес. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги талаптар так жана жоопкерчиликтүү коюлгандыктан аткарылган иштердин басымдуу бөлүгү натыйжалуу. Алардын алдыңкы сабында өрт өчүрүүчүлөр турат. 90 жылдан ашык убакыттан бери өрт кырсыктарына каршы туруп, нечендеген өмүрлөрдү сактаганга себепчи болгон эр азаматтар мамлекеттин эң чоң жүгүн артып, кызмат милдетин так аткарып келишет. Ар бир чакырып эле күтүп азыр чыгашты даярданган мал эмес. Мисалы, башка иш алып бараткан учурда эле чакырып чыгып калат, тревога деп диспетчерлер айтып калса эле, ошо менен чуркаган бойдон барып эле өзүбүздүн баягы температурасы отурашты жөнөйбүз. Көбүрөөк ошол жерде чакырык түшкөн жерде өрт болобу, авария болобу, ошол жерде болгон маалыматтарды алып, анан баратканча уже разведка деп чалгынды. Учурунда эле уже маалымат топтоп, уже астыга 1-2 шаг уже мындай иштерди аткарабыз деп пландап уже барабыз. Милдеттерди коюп, ошол алдыга болгон милдеттерин аткарганга аракеттенишет. Республика аймагында бир жыл ичинде 1000ден ашуун өрт кырсыгы катталып турат. Алардын башкы себеби этиятсыздык, тагыраагы айтканда шалаакылык. Анын кесепетинен нечендеген өмүрлөр кыйылса, мамлекетке болсо экономикалык эри чыгым алып келет. Келтирилген материалдык чыгым дагы 516 миллион сомдон ашса, былтыр 799 миллион сомдон ашкан. Бул 35,5%га азайгандыгы байкалган. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен 29 адам каза таап, жана 24 адам ар кандай күйүк жаракатын алган. Бирок ошо өздүк курамдын күч аракетинин натыйжасында 103 адам өрт кырсыгынан куткарылган. Өрткө каршы кызмат өтөгөндөрдүн башкы милдети адам өмүрүн сактоо, коргоо жана жардам көрсөтүү. Кырсык күтүүсүз келгенде өмүрүн тобокелге салып, ажалдын азуусунан адам өмүрүн сактап калыш үчүн өз жанына карабай алып урушкан эр азаматтар өз кесибин сүйгөндөр. Мекенибиз тынч болуп, ар дайым коопсуздуктардын алдын алуусу жакшы жыйынтык берип, эч качан өрт болбосун. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бекем ынтымак, узун өмүр жана бакубат турмуш каалайбыз. Бар болуңуздар.
кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөн жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Андыктан аны убагында алдын алууга кам көрүүнү адистер эскертет. От жагуучу мезгилге чейин мештердин жана морлорун чаңдан, көөдөн тазалоо керек. Бузук мештерди жана морлорду колдонбогула. Колго жасалган жылытуучу электр приборлорун колдонбогула. Күйүүчү материалдарды чатырда, жертөлөлөрдө жана тепкичте, аянтчада сактабагыла. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Күйүп турган тиричилик электр буюмдарын, газ плиталарды кароосуз таштабагыла. Электр жылыткычтарын күйүүчү буюмдарга жакын орнотпогула. Тамеки чегүүдө өрттүн коопсуздугун эске алыңыз. Өрт катталган учурда 112 жана 101 кыска номуруна чалыңыздар. Ал эми болуп аткан себептери боюнча айтсак, бул көбүнчөсү бул электр жылыткычтардын колдонуудагы өрт эрежелеринин бузулушу, ошондой эле жаш балдардын от менен ойноосунан өрттүн басымдуу бөлүгү келип чыгууда. Өрт болгон объектилер болсо, бул өрт болуп өткөн өрттүн бир 60% бул турак жай секторунда. Ал эми ачык аянттарда жана коrodoo курулуштарда катталууда. 112 кызматы бул өзгөчө кырдаал жаралганда, жаратылыш кырсыктары, укуктардын бузулушу, орлардын дүрт этүүсүндө жана энергетика тармактардагы аварияларды чакыра турган бардык чукул кызматтардын бирдиктүү номуру. Чалууларды кабыл алуу бүткүл Кыргызстанда ишке ашат. 112 номуруна чалып, жарандар чукул кызматтардын кепилдүү жардамына эгедер болушат. Ошондой эле 112 кызматы окуя болгон жерге бир нече чукул кызматтарды жөнөтүүгө мүмкүндүк ачат. Эми силер чалууну 112 Кыргызстан уюлдук колдонмосу аркылуу жүргүзүп, окуя болгон жерден сүрөт же видео жөнөтө аласыздар. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла.